Саламатсыздарбы, аты-жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Бишкектемин. Бишкектин түндүк тарабында турамын. Түндүк тарабы, Бишкектин түндүк тарабы эң криминалдашкан ушундай жер деп эсептелет да. Анан азыр ушул Дордойго кире бериште Дордойдун ушул жолунун боюндагы жер. Ылдый каларча деп коет экен. Мына жакта чоң көлмө турат. Эми өтө чоң эмес, ысык көл эмес албетте. Мына бир кыйыл эле бар да. Анан бул жер мурда терең болуп, анан бул жерде катамарандар жүрчү экен. Анан аккулар жүрчү экен, балдар келип сүзчү экен ушул жерде. Азыр эми суунун тереңдиги бир тизеден келип калыптыр. Golden House курулуш компаниясы эми Бишкекке келди. Бишкектин мына Асанбай кичи районуна Да Винчи деген турак жай комплексин куруп баштады. Курулуштун ылдамдыгы абдан бат. Ар бир 20 күн сайын бирден кабаттуу өйдөгө көтөрүп атат. Да Винчинин чыгыш тарабында 40 машинага, батыш тарабында 40 машинага, түштүк батыш тарабында дагы 40 машинага ушул көчө парковкасына орун бар. Андан сырткары мынау үйдүн жана мынау жерде курула турган балдар аянтчасынын астында жалпысынан 60 машинага дагы парковкасы бар. Да Винчи турак жай комплексиндеги батирелердин бийиктиги полдон баштап тышыпка чейин 3 метр 30 сантиметр таза болот. Да Винчи турак жай комплекси мөңгүлүү тоолордун этегинде, анан мынау Асанбай паркынын жанында жайгашкан. Баткак, чыла, камыш өсүп атат. Ичинде ушул баклажкалар байырлап калган. Бул жерде аккуунун ордуна, өрдөк казынын ордуна ушул баклажкалар сүзүп жүрөт калк. Анан адамдар келип мынтип балык тутабыз деп жүрүшөт, бирок кыйраткан балык деле жогушойт, түшпөй атат деп отурушат. Анан эми мен сиздерге бирдеме айтайын деп атам да. Ушул жерден бир жагынан карасаң, мына президент Жашыл Мурас деп жанагы программаны жарыялаган. Анан ошол ал кайсыл жерде кантип ишке ашып атат мен билбейм чындыгында. Бирок аны коюп жок дегенде ушул жерде Бишкектин ичиндеги эле жерлерди биз бир аз көрктөндүрүп ушинтип койсок болмок да. Мына даяр бак турат. Мына бакты көрсөңүздөр, мына сонун бак. Бул жагы бак. Мына. Бул жагы бак мына. Мындай чоң бак. Кайрагач менен мына да эмне дуптун кыргызчасы эмне емен деп коет. Ошо емен багы аралашкан баг экен. Емен дарактары. Анан бул жагы көлмө. Сонун. Эгерде бул Өзбекстанда болгондо, же болбосо жок эле дегенде, Ошто болгондо бул жер мынтип жатмак эмес деп ойлойм да. Урматтуу боордоштор, Орусияда Айдент аттуу клиника бар. Ал клиникада накта өзүбүздүн дарыгер жигит кыздар эмгектенишет. Ошондуктан Айдент клиникасына эч кооптонбой кайрыла берсеңиздер болот. Бардык 12 мүчөңүздүн саламаттыгын камсыздоо үчүн бул клиника жалаң жаңы жабдууларды жана адистердин эң мыктыларын топтогон. Клиника апта бою таңкы 9-дан кечки 9-га чейин эс албай иштейт. Дареги Москва шаары, Текстильщик метросу, Люблинская көчөсү 17, 3 корпус. Баса, менин атыман барган бейтаптарга арзандатуусу да бар. Айдент сиздин саламаттыгыңыздын сакчысы. Мынтип жайында сасып, баягы көрүнгөн алкаш келип мына жерде баягы арагын ичип, анан наркоман келип бирдемесин сайынып чегип отурбай, бул жер ушул жердеги Бишкектеги эң кооз жерлердин бири болмок. Өзү негизи ар бир эле шаарда мына ушундай көлмөсү бар жерлер, ушундай чоң бактары бар жерлер баягы адамдарды эс алдыруучу, адамдарды мындай ден соолугун чыңдоочу потенциал деп эсептелет. Мыналар эми бакалар бул жакшы эмеспи, бул жаратылыш эмеспи? Ушуну угуп, ушунун боюнда сөрүдө балким отурса жакшы болсо керек эле. Биз көбүнчө өзү айтабыз, мисалы мен деле айтып жүрөм. Мисалы парктарды сатпаш керек деп айтып жүрөм. Парктарды колдон келсе ушул жакшылап оңдоп, жакшылап тазалап, көрктөндүрүп, эл үчүн ачык кылып, мындай ичин жарыктандырып, беседкаларды коюп коюш керек. Ошол отургучтарда отуруп, адамдар нары бери басып, кыз келиндер ушул жерде шарактап жүрүп дегендей. Анан бир эс алыш керек да, бир жакшынакай бир атмосфера болуш керек. Бул жер бая криминалдын булагы болбош керек, тескерисинче ырдын, күлкүнүн, көңүл ачуунун, эс алуунун жайы ушул жерде болуш керек эле. Бирок азыр андай эмес. Азыр эми ушундай чыла, мына баклажкаларды көргүлөм. Мына баклажкалар жатат, чыла жатат, камыш өскөн.
баягы ушундай бир аз эле суусу бар жерлердин баардыгынын боюнда ушу сөөрүлөр коюлган, бака шака, шашлыктар пышып атат, адамдар келип атат, эс алып атышат, жыргап атат, музыка жаңырып турат ушундай. Ичи жарык, адамдар нары бери коляскасын сүйрөп өтүп атат, жөн келип өтүп атышат ушундай. А биз мисалы Бишкекте ошол нерсе жок. Бишкектен нары бир 50 километрдей наракта Токмокто бирөө Гавайи деп бир жеке адам ушундай бир көлмөнү, мындан кичинекей эле көлмөнү. Ошону бойлотуп, мындай көңүл ачуучу, эс алуучу жай кылып койду эле. Элдин бардыгы ошол 50 километрге Бишкектен чыгып ошол жака барып, тоюн өткөрүп келип атат, эс алып келип атат, жолугушуусун ошол жакта өткөрүп атат, бардыгы ушундай. А мына жакта эч нерсе жок. А бирок бул жак, бул жердин Бишкектин мындай борборунда турат. Дээрлик Бишкектин ичинде турат. Дордой базарынын жанында турат. А бул жерде азыр биз проблема катары көрүп атабыз. Ошону балким бир чечсек болсо керек эле дейм да. Балдар, мына жерди жеке менчикке берсе оңолот деп ойлойсуңарбы? Кандай деп ойлойсуңар? Бирок деген жер бар да. Эмне болот? Платный болушу мүмкүн жерлер. Анан тазалык болот. Эмнеде бүт мусор айлана чайы. Ошондо бериш керекпи, бербеш керекпи? Бериш керек бирок. Бериш керек, Бериш керек. Муну сасытпай. Сасытпай. Жайдын күнү сасыйт могу жер. Нарактан мына жактан канализациялар уланган билбейм, ушу жайдын күнүнөн өтүп болбой калат. Өткөт атканда сасыйт могу жер. Сен бир айдан могу бет саргаяттан сасып, ошо жерде отурган болбойт. Жерден мындай эз алып келип отурайын десең сасыйт. Мына бериш керек ушул. Башка шаарларда билесиңерби, мисалы, сиз Москвада болгонсузбу? Жок, Москвада болбогом, ошо Кыргызстанда эле. Да. Бериш керек болсо. Өзбекстандачы? Өзбекстанга барып келгенбиз айланып. Өзбекстанда ушундай жерлерин көргөнсүзбү? Көргөм. Кандай алар? Таза, жакшы, деле чектелген. Чектелген жерлер да. Чектелген дегениңиз эмне? Мындай корук. Коруп карайт да. Ал жерде стелегелер келип сала бербейт ал жерде. Тыюу салат. Ошондой. Азыр өзү Бишкек шаардык мэриясы ушуну азыр бир жагынан ошол баягы президент айтып атат, эми Жашыл Мурас деди, ошону кылбай атасыңар, силер саботаж кылып атасыңар десең капа болот. Макул, андай деле болбосун. Бирок экинчи жагынан Бишкек мэриясы ушуга окшогон жерлерди проблема катары көрөт да, мүмкүнчүлүк катары көрбөйт негедир. Мисалы бул жерди балким коркпой эле, балким мен өзү жеке менчикте айтып жүрөм, баягы жеке менчикке кетип калды тиги бу деп. Себеби максатын өзгөртүп берип атышат да. Мисалы паркта алат дагы, алып туруп жанагы базар кылып берип атат. Паркта алып үй салып алып атышат. Паркта алып баягы спорт аянтчаларын кылып салып атат. Мен ага каршымын албетте. Ага бардыгыбыз каршыбыз. А бирок паркта алып туруп, ошол парктын парктай, бактын бактай, суунун суудай, эс алуучу, эс алдыруучу, мындай көңүл ачуучу деген миссиясын калтырып ушул жерде. Мисалы жеке менчикке берип койсо, мен мисалы каршы болбойт элем деп ойлойм да. Мисалы ушул жер, мындай чоң жер экен. Мисалы конкурс жарыялап, ачык эле, ой айымдар жана мырзалар, монол Бишкек шаарынын ичиндеги Дордой базарына кире бериш жердеги ушунча бир 2 гектардай көлмөсү, 2 гектардай багы менен жалпысы бир 4,5-5 гектардай жер. Мына ушул жерди максатын өзгөртпөй, пайдалануу максатын өзгөртпөй, ким мыкты ушул жерди иштетип кетүүнүн долбоорун жана ушул жерге инвестиция салуунун мыкты бир долбоорун сунуштай турган болсо, ошого берели, ошого сунуштар кабыл алынат деп жарыялай турган болсо, бул жер жакшы эле болот го деп ойлойм. Мисалы мына эгерде жеке менчикте боло турган болсо, жеке менчиктин ээси бул жерди эмне кылат? Биринчиден наркы жактан келип аткан жанагы таштанды, чыгынды сууларды бул жака киргизбейт. Киргизбесин дейт. Ага прокуратурага, милицияга арызды жазып, экологияга арызды жазып, бул жерге таза суу гана кирсин, жанагы кир суулар, чыгынды суулар кирбесин. Эгерде кире турган болсо, аларды жазалатыш керек деп биринчиден жазалатат. Ошондо суунун тазалыгы камсыздалат. Экинчиден муну баягы техниканы алып кирип туруп бир катар каздырып, муну баягы бир тереңдигин камсыздап, ичине балыктарды салып, анан мына жерге монтип көрүнгөн балыкчы келип балыгын сала бербей туруп, кайырмак сала бербей турган кылып, салса дагы мисалы бир күн ушул жерде бир 3 саат же 5 саатка убактысын, ушул жерде кайырмак салып отуруп убактысын мисалы 500 сомго же 1000 сомго сатат. Анан ушул жерге адамдар чектелүү кирет. Балыкты мисалы көп адам кирип кармабайт.
ичинде балык жүрөт, аккууларды салат, өрдөк казды салат. Анан бул жер өзүнөн өзү көркүнө чыгат, жыттанбайт. Тескерисинче бул баягы жаман жыттын эмес, жакшылыктын, кооздуктун, мындай бир сергектиктин булагы ушул жер болуп берет. А мына бакты эмне кылат? Бактын арасына бир жакшылап баягы жолчолорду салып, арасына чырактарды коюп, отургучтарды коюп, бир четине стоянканы жасап, анан дагы бир четине бир кичинекей, бир өтө чоң болбосо да бир кафени кылып, ичине сөрүлөрдөн коюп балким. Мен ушинтип бир мындай оокат кылса болот го дейм да. Муну бир тыйын кетирбей мэрия ушул жерге бир тыйын кетирбей, ушул жерди кимдир бирөөгө берип эле, мисалы, көп жылдык аренда деп айтып атабыз. ГЧП дегенибиз бар. Баягы мамлекеттик жана жеке адамдардын баягы өнөктөштүгү менен, жеке өнөктөштүк менен деле ушуну кылса болот. Мисалы бир 40 жылга берсин, 50 жылга берсин, 30 жылга берсин. Бир дагы дарак, мисалы моно дарактын ар бирин эсептесин, санасын. Мисалы моно жерде 500 дарак бар экен десин, 500дөн бир дарак кемейбесин, тескерисинче жылына мынчадан кошулуп отуруп, эртең 20 жылдан кийин ушул жердеги дарактын саны 10 миңге жетсин деген сыяктуу бир шарттар менен бул жердин баягы пайдалануу максаты өзгөрүлбөсүн. Бул жердин жанагы ушул долбоору, мисалы, ижарага берип атканда, келишим кылынып атканда, ушул жердин ушул долбоору каралып бекитилгенден кийин ошол долбоордон 1 миллиметр нары бери чыкпайсың деген бир шарт менен берсе болот да. Неге болбойт? Биз ушинтип бири-бирибизге ишенбейбиз, бирибиз алдай беребиз. Ошонун айынан анан кийин келип туруп мына жакта ушул көлмө сасып жатат. Мына бактын ичин криминал басып кеткен, наркоман ушул жакта, алкаш ушул жакта. Баягы бирин-бири өлтүрүп аткан, зордоп аткан, карактап аткан бүт ушул жерде. Анан эмне шаарга эмне болот? Шаарда проблема ошол. Милициянын проблемасы баш оорусу ушул жер, медицинанын баш оорусу ушул жер, оорунун булагы ушул жер, криминал жанагы кырсыктын булагы ушул жер. Эмне кереги бар бизге анын? Андан көрү бирөөгө берсин чындап эле. Салык төкпөсө төкпөй эле койсун жанагындай аренда акысын. Ошол жөн эле кадимки ишкердигинен салыгын төксүн, а бирок мына жерди жакшылап карасын, пайдасын таап байы берсин. Мүмкүнчүлүктөрдү берели адамдарга. Ошол нерсе эмнени ачат? Ал нерсе биринчи кезекте мына жактагы үйлөрдүн баасын кымбаттатат. Бул жерде баягындай жарды жалчылар эмес, бул жерде кадимкидей байлар жашай турган районго айланат. Анан бир адам ушул жерден байыса, бир адам ушул жерге жакшыраак үй салса, там салса, анан башкалар ошого карап түздөн кете берет. Бул жерде ошентип жалпы райондогу атмосфера өзгөрөт, жакшы жагына. Бул жерде жалпы эле мына жерде жүрүү, бул жерге келүү өзү бир престижге айланат. Өзбекстанда мисалы ошол мына Кыргызстанга чектешкен толугураак жактарын ошентип салышкан бүт. А биздин берки чаткалыбыз жатат ошо бойдон. А мисалы Кызылкаядан нары өтсөңүз Үчкоргон деген жер бар. Үчкоргон жанагы дарыя өтөт, дарыянын боюн биздин тажик туугандар сонун кылып ушул бир дагы даракты кеспестен ошол жерге жанагы эмелерди, сөрүлөрдү коюп, ошол жерде качан барсаң музыка, качан барсаң аш, тамактын эң мыкты түрлөрү ошол жерде. Мен акчам бар, мен ошол жерге барып эс алам деген адамдар ошол жерге барат. Себеби адамдарга ошол жерге барып эс алуу, ошол жерде барып отуруу көп адамдардын кыялы болуп калган. А мына жерди деле ошентип салса болот да. Бул жер азыр бирөө басып келбейт, бир соо адам бул жерге басып келбейт менден башка. Бул жерге мындай айлаң жок, мындай келесиң. А болбосо бул жер акчам бар, мына акчамды ушул жерге келип берейин, мен ушул жерде эс алып кетейин деген адамдарга үчүн мындай жай болсо жакшы болмок да. Анын аркы жагын ачып койсун эл үчүн. Мисалы, келин кесек, кыз жигит ушул жерде жүрсүн басып, багаралап. Чырагы болсун түнү күнү. Бул жер коопсуз болсун. Эмне үчүн болбойт ошол? Мына азыр карагыла, ичинен азыр бул жакта көл турат. А бул жакты караган киши жок. Ошондайынан мына арасынан мына эмелер бактар арасынан куурап атат. Мунун жана дарактардын жалбырактарына оору жуккан. Эртең дагы бир 15 күндөн кийин булар боп-боз болуп калат. Муну дагы дарылаган дагы эч ким жок. Сугарган дагы эч ким жок. Мунун астына бир суу коюп, анча-мынча бир өрттөн же башкадан бир ушундай нерселерден коороган дагы киши жок. Бул жердин керек болсо аты дагы жок. Эми бул Кудай берген жер да, эми ошону бир мындай кылбай кичине бир карап койсок болот да эми. Мен айтып атам баягы, буга мэрия акча дагы кетирбесин.
жөн гана ушул жерди мындай бир эпке келтирип эле койсун болду. Наркы этеги бар экен, ошо этегине стоянка жасасын, ошол этегине жанагы эмесин жасасын, кафесин жасасын, же болбосо мына жерге жасасын. Же ушул жерге, мына мен турган жерге жасасын бир эмени. Бир да даракты кеспей туруп. Анан бул жакты ушул боюна бойлотуп сөрүдөн койсун. Мындай учурларда келип күн ысыкта ушул жерде отуруп көлөкөдө адамдар эс алсын, неге болбойт? Билбейм, мен Бишкектин мэриясын мен таптакыр ушул кантип кайсы логика менен иштейт, кандай бир концепция менен иштейт. Бул мүмкүнчүлүктү проблема катары көрүп качанга чейин ушинтип жүрө беришет, мен билбейм. Мен Бишкекке келем, келген сайын депрессия болуп кетесиң. Келген сайын Бишкекке келген сайын мен стресс алып кетем. Себеби келсең мындай же тротуар жок, же жол жок, же бир жолдору мындай бир ыңгайлуу эмес. Анан эми борбор кала дейбиз. Караганыбыз ушул жерге келебиз. Документ иштери ушул жерде бүтөт, чечимдер ушул жерден кабыл алынат. Анан келсең ушундай бир жакшы бирдеме жок, бир жакшы айтар сөзгө бирдеме жок. Жалаң эле баягы Бишкектин мына өйдө жагында баягы байлар, чиновниктер өздөрү жашаган жакты эле оңдоп, ошол жака тротуарын дагы салып, ошол жакты асфальттап, ошол жакты эле оңдоп, ошол жака эле бак эгип атат. А мына жакта даяр бакты жөн эле мындай даяр бакты карап гана койбойт. Же жок дегенде бирөө караймын ушул жерден, мага бергилечи айланайындар десе, ошого бербей отурабыз. Балким азыр бардыр ушуга көзү жетип, ушул жерди мага берсе, мунун ичин бир катар тазалайт болчумун, мына жерди жакшылап бир эпке келтирет болчумун, ичин тегиздейт болчумун. Бул жерде мисалы адамдар эс ала турган жай кылмакчымын деген адам кандай эле жок болсун ушул жерде. Бар да. 1 миллион калк жашаган ушул Бишкекте ушул жерди бир эпке келтирип коет элем, ошого күчүм жетет элем деп ниеттенген бир адам табылбайбы? Табылат да, бар да. Неге бербейбиз ошого? Же мэрия өзү кылыш керек. Бюджет азыр бирдеме десең мындай дейт да, азыр шаардын бюджетинде акча жок дешет. А шаардын бюджетинде акча жок болсо макул, мен түшүнүп атам аны. Акчаң жок болсо анда бер бирөөгө, бир 50 жылга бер ушуну. Бирок шарты менен бер. Бул жерди ошо көлдөй пайдаланасың. Бакты бактай пайдаланасың. Бир дагы даракты кеспейсиң. Болду ушул жерде бир кичинекей кафешка бирнемеңди сал, ошо чайханаңды сал. Бирок ушул жер ушундай эл келген жер болсун. Эл ушул жерге келип эс алган жай болсун. Элдин бардыгына ачык болсун. Жеткиликтүү болсун деген шарт менен берип койсо неге болбойт? Долбоорун түзүп туруп эле эң мыкты долбоорду кааласаңар конкурс кылгыла. Эң мыкты ушул жерди иштеткенге, долбоорун түзгөнгө деп конкурс кылгыла. Ошол эң мыкты деген конкурсту өзүңөр тандап алгыла, жанагы эмени долбоорду. Ошол долбоордун ээсине бергиле, анан кийин эмнеге болбойт? Болот. Башка шаарларда мындай көлмөсү бар жерлерди мындай шаардын эң бир сыймыктуу жери катары карашат. Ал жерге турист батпайт ошол жерге. Азыр биз туризм дейбиз, туризм үчүн бир кылдай иш кылып койбойбуз. Жалаң эле тоолорго ошо туалет салганды туризм деп атабыз, бирок жол оңдогонду билбейбиз. Мынага окшогон шаардын ичинде өзүбүздүн эле турган жерибиздеги жерди мындай бир жакшынак кылып, бир мындай жакшынараак бир эпке келтирип койгонду билбейбиз дагы, анан кийин туризм деп мактанып сүйлөп коебуз. Туалет куруп коебуз. Аларды деле жыргат элекпиз алы. Мынау азыр бактардын арасында ошол эмен багы бар экен. Эмендин баягы уругу түшөт дагы жерге. Мынантип ушул жерде муну өзүнөн өзү көктөгөнгө аракет кылып атат. Бирок муну суугарган киши жок, караган киши жок. Муну дарылаган киши жок. Ошонун айынан булар чыга берет, анан куурай берет. Чыга берет, куурай берет. Чыга берет, куурай берет. Өзү негизи ошо бизде бир бак саясаты боло турган болсо, ушуларды бир катар суугарып, жакшылап карап, анча-мынча бир суугарып эле кое турган болсо, ушуну алып башка жака көчүрүп алып, биз килтейген токойлорду кылып салсак болот да өзү. Бирок аны дагы кылбайбыз. Бул бечара баягы уругун таштай берет. Ал мына жамгырдын күчү менен өнүп чыга берет. Анан кийин кечеги азыр дагы бир айдан кийин кургакчылык башталат, ошол маалда куурай берет. Анткени биз муну суугарбайбыз, биз муну карабайбыз таптакыр. Урук мына жайнайт, урук мына көчөт десеңер жайнайт ушул. Ушуну эле алып барып көчөттү башка жака эгип коюш керек, ошол эле. Азыр бизде ушул тендер болмоюнча иш кылбай турган өнөргө өтүп алганбыз. Себеби бир иш кылсаң сөзсүз тендер жарыяланыш керек да, ошол жерден килтейген акчаны жешибиз керек. Андай кылбасак, акча жебесек иш кылбайбыз. Мекеме жетекчилери баягы эмелер деле ушундай.
Өзү негизи мындай карасаң, бул бирөөнүн эмгеги менен жасалган нерсе өзү. Мындан карасаңыздар бардыгы ряд менен мындай катар менен болгон. Убагында бул жерге дагы бирөө баягы бел оорутуп, кол жоорутуп дегендей ушуну эккен да бирөө. Аны бир келесоо эгип койгон экен дегендей мамиле кылып атабыз. А бул келесоо эмес, мындай бир акыл эстүүлүк менен эле ушул жердеги сууну тартсын, ушул жерде баткак болуп жатпасын, бул баягы оору суркоонун булагы болбосун, жер астындагы сууларды тартып ошол абага чыгарсын деген максатта бир илимий көз караш менен келесоо эмес адамдар эле ушул жерге бир убактысын кетирип, күчүн кетирип, каражатын кетирип ушул бакты кылышкан. Азыр биз алардан акылдуу болуп кеттик дагы, мунун кереги жок экен деп атабыз. Анда эмне керек бизге? Мына жактагы таштандыны карагыла. Ичи таштандыга толгон. Бардык жерде баягы желим баштыктар, желим бөтөлкөлөр толгон. А бирок элде муктаждык бар экен. Мына караңыздар. Тетиги жерде велосипедтер менен жаш балдар келип ушул жерде отурат, көлдү карап отурушат. Себеби булардын башка барар жери жок. Көңүл ачып мындай бир чыгып, мындай ойной турган кеңирээк жер жок ушул райондо. Ошон үчүн алардын бардыгы ушул жерге келишет. Наркы жакта бир келин отурат, наркы жакта дагы бир эжекелер отурат. Кыздар басып жүрүшөт. Алардын бардыгына бул жер керек. Болгону бир аз ана ошол жолчолорун кылып, бул жерге сууну жүгүртүп, ана мына көлдү тазалап коюш керек. Болгону ошол. Же ушуну кылып коюш керек мэрия, же болбосо кыла алам деген адамга бериш керек. Ал бүтүндөй территорияны алып, ошол жерге баягы сууну чуркатып, сугарып, анан бакты өстүрүп, андан ары мына бакты баягы мына куурагандардын бардыгын кайра калыбына келтирип, өстүрө турган жерине өстүрүп, көрктөндүрө турган жерине көрктөндүрүп, ушул жерде бакты азыр мына жерде 1000 бак боло турган болсо 2000ге чейин чыгарыш керек. Мына жердин арасы суюлуп кеткен. Ошондо анан кийин элге дагы жакшы, туристке дагы жакшы, мактанганга дагы жакшы, ушул жерди ушинтип бир эпке келтирип койдум эле деп. Жок дегенде мэрия макул бирөөгө бергиси келбесин. Өзү кылайын десе акчасы жок болсун. Жок дегенде ашар кылса дагы болот да ушул жергечи. Азыр мисалы же Ташиевке эле айта алам да. Ташиев азыр бир бизнесмен менди алып келип туруп ушул жерде жанагыны. Ушул жерге кусасын десе, ошонун кусундусу менен мына жер көгөрүп кетет өзүчү. Же ошол Ташиевке эле кайрылайлы ушул. Урматтуу Ташиев мырза. Бир жанагы коррупционерди ушул жерге кустуруңуз эми. Ушул жерге кустурсаңыз, ушул жерди ошонун кусундусу менен ушул жер көгөрүп кетсе ажап эмес. Ушунча элдин соогуна калабыз. Туурабы? Сонун боло эле мына жерди бакты оңдоп койсо, балдар айтып атат. Ооба дешип атат. Балык кармаган келбешиңиздер керек экен. Сиздер баклажка кармаган келсеңиздер болот экен. Себеби балыктан баклажка көп окшойт бу жерде. Мусор көп бул жактан. Каяктан келет ал мусор? Ушу текеректегилер эле келгендер, мочкай салып келгендер эле таштап кетет го дейм. Эмне кылса болот муну? Бир оңдош керекпи же муну же көмүп туруп, засыпка кылып туруп, бул жерге бир үйлөрдү салып таштайлыбы, албайлыбы? Жакында эле бул Нижний Аларчанын эмесинде быйыл жакында эле чогулуш болгон, ошондо айтылды да бул жерден бул жакта тургундар бул жерди көлдү алып эле бул жерге бала бакча ушундай жок бала бакча эмес, детский площадка курсак жакшы болмок деп кайрылышты жакында эле. Ушундай дештиби? Бул жакта тургундар ошондой деп бул жака көлдү эмне кылалы, толтуруп салалы дештиби? Жок, бул кереги жок эле сууга дейм бул жерден негизи. Эмнеге? Билбейт экен, бул жакта тургундар жакында ошондой чогулуш болуп ошондой деп сөз болду да жакында эле. Өзү негизи мындай. Ошо кыргыздан аны күтсө болот, ушундай сөздү, ушундай ойдучу. Себеби бул көлдөн наркы жакта дагы бир көл болгон, ушундай көлмө. Ал көлмөнү толтурушуп, азыр курулуштарды куруп салышкан. Нарааракта дагы бир көлмө болгон. Аны толтуруп, ордуна мына партнер нефтин заправкасы курулуп калган. Ушундай? Биз эми ушундай кооз, ушундай көлмө бар болуп калган нерсени азыр проблема катары көрүп атабыз дагы, мүмкүнчүлүк катары көрбөй. Ошону жок кылып, муну балчык менен, анан калганын таштанды менен, анан бетин шагыл менен толтуруп, ордуна анан бир курулуш куралы деп отурабыз да. Башыбыз ошого жетип атат. Бүт мээбиз. Себеби биздин кыргыздын интеллекти, кыргыздын гениалдуулугу ушунда. Жакшы нерсени жок кылып туруп, ордуна бир жасалма бирдемени куруп коебуз деп турабыз да. Кыргыздын гениалдуулугу ушунда. Ушундайбыз? Эмне кылабыз эми? Мен бул жака биринчи жолу эле келип атам. Биринчи жолу келдиңиз. Каяктан келдиңиз? Бул жактарда эле просто бул жака биринчи жолу келдим. Негизи мен сурагым келет да, өзү негизи ушул жерди мындан кооз кылып койсо болот бекен өзү мындай эс алып, мындай
Ээн эркин басып, нары бери жүргөн. Ооба, негизи бул жактарда мусорду көп көрдүм да, таштандыларды, ошолорду тазалап койсо жакшы болмок деп ойлойм. Ким тазалаш керек деп ойлойсуз? Бул жакта жашоо негизи бар эле милдеттүүбүз, бул биздин жер болгондон кийин баарыбыз тазалап мындай келсек, бир нерсе жеп кетсек, либо бир таштабай өзүбүз артыбыздан дайыма тазалап кетишибиз керек да. Бул ар бирибиздин милдетибиз деп ойлойм. Азыр адамдар мына жактагы айланадагы жашоочулар айтып атыптыр. Ушул жерди эме кылсак депчи, көмүп салып эле толтуруп. Анан ордуна бир бала бакча салабыз деп атыптыр. Сиздин оюңуз кандай ушуга? Билбейм мен. Билбейм. Көлдү көлдөй кылып сактап калсак кандай болот мындай жакшынак кылып? Себеби бул мындай сыймыктуу жер кылып калсак, мынага окшогон чет өлкөлүктөр келип суктанса бөлкүм. Ооба. Эми бала бакчага башка жерде эле табылса керек. Именно көлдү ушинтип үстүнөн жаап салгандын ордуначы. Азыр сизге окшогон кыздардын үнүн эч ким укпайт го дейм бизде Кыргызда. Аябай мындай влиятельный адам болуш керек анда угуш үчүн. Рахмат жок. Рахмат.